Саламатсыңар урматтуу окуучулар. Бүгүнкү кыргыз тили сабагыбызды баштайбыз. Балдар, бүгүн көтөрө турган темабыз түгөйлүү жана түгөйсүз үнсүздөр. Сабагыбыздын максаты түгөйлүү үнсүздөрдү билесиңер, кепте колдонулушун карайбыз жана ынтымактуулукка тарбияланасыңар. Балдар, окуучулар, жумшак жана каткалаң үнсүздөр түгөйлүү жана түгөйсүз болуп экиге бөлүнөт. Бул сөздөр сүйлөө кебибизде колдонгондо алардын ордулары алмашып келе берет. Мисалы балдар, гараж деген сөзүбүздү айтканда ш тамгасы менен бүтөт, ал эми жазууда биз гараж деп ж тамгасы менен жазабыз. Катод, анод, йод деген сөздөрүбүздү айтканда биз акыркы тамгалары д тамгасы менен бүтүп жатат, бирок аларды айтканда биз т тамгасы менен айтат экенбиз. Мисалы, йод, анод, катод деп биз айтабыз. Бирок жазууда мынтип жазсак туура эмес болуп калат балдар. Биз сөзсүз түрдө катод, анод, йод деп жазабыз. Ушуга байланыштуу балдар түгөйлүүлөргө Б, П, З, С, В, Ф, Ж, Ш, Д, Т, К, Г тамгалары кирет. Буларды айтканда карагыла балдар, мисалдарга штаб, штаб, штаб деп айтабыз, бирок жазууда штаб Б тамгасы менен аяктайбыз. Калган мисалдарга дагы көңүл бургула. Мисалы, сиз деп жазабыз, сиз деп айтабыз. Демек, зысы түгөйлүүлөр. ВФда дагы ушундай. Калган мисалдарды дагы карагыла балдар. Мына ушинтип биз түгөйлүүлөрдү бөлүп алдык бүгүнкү сабакта. Эми көнүгүүлөрдү иштейбиз.